Салам достор, мен силерге бүгүн кыргыз элинин абдан кызыктуу жана маанилүү салттарынын бири жөнүндө айтып берем. Бул салт кыргыз маданиятында абдан чоң мааниге ээ жана ал жети ата деп аталат. Жети ата деген эмне деп ойлойсуңар? Жети ата деген адам өзүнүн ата бабаларын жети муунга чейин билиши керек деген салт. Кыргыз элинде бул салт абдан байыркы мезгилдерден бери сакталат. Анткени кыргыздар ата бабасын билүүнү абдан маанилүү деп эсептешкен. Эми жети атанын кандай эсептелерин карап көрөлү. Биринчи муун бул сенин атаң. Экинчи муун чоң ата. Ооба, туура айтасың. Үчүнчү муун баба, буба, кото жана жете. Ушуларды кыргыздар жети ата деп аташат. Жети ата салты боюнча ата бабаларыңды билүү үй бүлөнүн тарыхын жана кан тазалыгын сактоонун жолу. Биринчи муун ата, ал сенин атаң. Экинчи муун чоң ата, ал сенин атаңдын атасы. Үчүнчү муун баба, сенин чоң атаңдын атасы. Төртүнчү муун буба, бабаңдын атасы. Бешинчи муун кубар, бубаңдын атасы. Алтынчы муун жото, кубаардын атасы. Жетинчи муун жете, жотононун атасы. Ушуну менен кыргыздар жети муунга чейинки ата бабаларын билишкен жана сыйлашкан. Бул салттын максаты кан тазалыгын сактоо жана туугандыкты унутпоо. Кыргыздар ар дайым ата бабаларын сыйлаган жана алар жөнүндө билүүнү милдет деп эсептешкен. Ар бир бала кичинесинен өзүнүн жети атасын жаттап эске алып чоңойгон. Бул салт аркылуу кыргыздар туугандыкты унутпай, уруулар аралык байланышты сакташкан. Ошондуктан кыргыздарда туугандыкка сыйлуу мамиле кылынып келген. Жети ата салты үй бүлө тарбиясынын бир бөлүгү болгон. Мына бул жерде биздин үй бүлө дарагы. Балдар бул салтты угуп, ата бабаларын сыйлоого үйрөнгөн. Жети ата салтынын мааниси ден соолукту жана туугандыкты сактоо. Эгер жакын туугандар үйлөнсө, балдардын ден соолугуна коркунуч жаралышы мүмкүн. Ошондуктан кыргыздар бул салтты кылдатсак сакташкан. Жети ата салты бул кыргыз маданиятынын өзөгү жана улуу мурастарынын бири. Көчмөн кыргыздар үчүн бул салт өтө маанилүү болгон. Ар бир уруунун өзүнүн санжырасы болгон, ал уруунун тарыхын көрсөтчү. Санжыра аркылуу уруулар өзүнүн улуу ата бабаларын эстеп, урматташкан. Бул салт балдарды тарбиялоодо да колдонулган. Кичинекей балдар жети атасын биле алышса, чоңойгондо да туугандарын сыйлайт. Жети ата салтынын дагы бир мааниси уруулар аралык мамилени бекем туугандарын билгендиктен чатак аз болгон. Жети ата салты кыргыздардын билим жана тарбия системасынын бөлүгү. Мындай салттар бүгүн да кыргыздар тарабынан урматталат жана сакталат. Кыргыздардын жети ата салты Борбор Азияда эң күчтүү салттардын бири болгон. Айрыкча кыргыздарда бул салт катуу сакталган жана улуу урмат менен өткөрүлгөн. Манас эпосунда да уруулар жана ата бабалар тууралуу көп айтылат. Ар бир батыр өз уруусунун тарыхын билген жана сыйлаган. Кыргыздар ондогон урууларга бөлүнгөн. Ар биринин өз тарыхы болгон. Ар бир уруунун аталары, чоң аталары жана бабалары эскерилген. Бул маалыматтар көбүнчө санжыра китептеринде сакталган. Санжыраны көп учурда карылар айтып берип, муундан муунга өткөрүп келген. Ошентип жаштар ата бабаларын эстеп, урматтап чоңойгон. Бул салт кыргыз маданиятынын өзөгү болуп эсептелет. Көчмөн кыргыздар үчүн жети ата салты өтө маанилүү болгон.
Ар бир уруунун өзүнүн санжырасы болгон жана ал уруунун тарыхын көрсөтчү. Санжыра аркылуу уруулар улуу ата-бабаларын эстеп, урматташкан. Бул салт үй бүлөнү жана коомду тарбиялоодо колдонулган. Келгиле, мен силерге бул жөнүндө айтып берейин. Кичинекей балдар жети атасын биле алышса, чоңойгондо да туугандарын сыйлайт. Жети ата салты уруулар аралык мамилени бекемдөөгө жардам берген. Уруулар бири-биринин туугандарын билгендиктен чатаказ болгон. Мындай салттар бүгүн да кыргыздар тарабынан урматталат жана сакталат. Жети ата салты кыргыз маданиятында гана эмес, Борбор Азиянын башка элдеринде да белгилүү болгон. Бул салт аркылуу кыргыздар кан тазалыгын сактап, уруулар аралык мамилени бекемдешкен. Ар бир адам өзүнүн жети атасын билишиши салттын негизги максаты. Бул салтты сактоо менен кыргыздар ата-бабаларын урматтап чоңойгон. Ооба, аксакал. Канчалык алыстагы ата-бабаларды билсең, ошончолук үй бүлөңдү жакшы түшүнөсүң. Жети ата салт алдынын башка мааниси Келгиле. мына, бул жерде жазылган. Ушундай салттар аркылуу кыргыздар өз тарыхын жана маданиятын сактап келген. Жети ата салты балдарды тарбиялоо менен бирге коомдун бүтүндүгүн да бекемдеген. Бул салт аркылуу кыргыздар бир туугандардын байланышын жана урматын сактаган. Кээ бир кызыктуу фактыларды билесиңерби? Кыргыздар ар дайым жети ата салтын урматтап, аны муундан муунга өткөрүшкөн. Жети ата салты ошондой эле үй бүлөлүк жана коомдук тартипти бекемдеген. Салттар аркылуу жаштар өз тарыхын билип, маданиятын урматташкан. Жети ата салтынын ар бир мууну маанилүү жана урматка татыктуу. Бул салтты сактоо менен кыргыздар маданиятты жана урпактык байланышты уланткан. Жети ата салты кыргыздын улуттук өзөгү, урпактарга өткөрүлө турган баалуу мурас. А сен жети атаңды билесиңби? Элибизде жети атасын билбеген жетесиз кул деген накыл сөз бар. Эгер силерге бул видео жакса, анда баракчага катталып, лайк басканды унутпагыла. А сен жети атаңды билесиңби? Билсең комментарийге өз жети атаңарды жаза кеткиле.